Мындан бир канча кылымдар мурун Грецияда Ксанф аттуу адам жашаган экен. Мына ошол Ксанфтын Эзоп аттуу үй кызматчысы болгон экен. Бирок Эзоптун акылмандуулугу, сөзмөрлүгү аябагандай адамдардын арасында тарап кетет. Ошондо Ксанф өзүнүн үй кызматчысын текшерүү үчүн ага тапшырма берген экен балдар. Ал тапшырма кандай болду экен? Көрсө, Ксанф Эзопту дүйнөдөгү эң таттуу нерсени таап келүүгө жумшаган экен. Бул тапшырманы аткаруу үчүн Эзоп бир күндүк уруксат сурайт. Эртеси күнү Эзоп өзүнүн кожоюнуна тилди алып келип берет. Тилди көргөн кожоюн абдан таң калуу менен суроо берет. Бул эмне, Эзоп? Сен мага тилди алып келдиңби? Ооба, Ксанф мырза. Дүйнөдө тилден таттуу эмне бар? Бул жоопко кожоюн абдан таң калат. Анан Эзоп өзүнүн аткарган ишин мындай деген экен. Ксанф мырза, дүйнөдө тилден таттуу эмне бар? Бул тил менен сүйүүбүздү, махабатыбызды билдиребиз. Бул тил менен дүйнөлүк келишимдерди жасайбыз. Бул тил менен акылман ойлорду сүйлөшөбүз. Анын акылдуулугуна баа берген Ксанф Эзопту дагы бир жолу текшерип көргүсү келет. Андан кийин өзүнүн экинчи тапшырмасын берет. Ал тапшырма мындай эле. Эми Эзоп дүйнөдөгү эң ачуу нерсени алып келиш керек эле. Эзоп эртеси күнү баягы эле тилди кайрадан Ксанфка көтөрүп келет. Ксанф аябай таң калат. Эзоп, бул эмне кылганың? Кечээ эле тилди алып келбедиң беле? Эми бүгүн да тилди алып келдиңби? Ооба, мырзам. Себеби бул тилден өткөн ачуу нерсе барбы? Бул тил адамдардын достугун бузат. Бул тил адамдардын көңүлүн оорутат. Бул тил керек болсо согуштарга да себепкер болот. Ошондуктан дүйнөдө тилден ачуу эмне бар? Деп жооп бергенде, анын кожоюну өзүнүн кызматчысынын акылдуулугуна, сөзмөрлүгүнө баа берет дагы, аны өзүнүн кызматынан бошотуп, ага эркиндикти берген экен.